мамлекетибиздин, элибиздин тагдыры чечиле турган бир мезгил келип турат. Анткени азыркы алдыдагы 5 жыл эмес, керек болсо 10-15 жылга мамлекетибиз кандай багытта кетет, кимдер менен кетет, өкмөттү ким бекитет, ушунун баары кандайдыр деңгээлде ушу быйылкы мына 4-октябрда боло турган шайлоодон көз каранды. Азыр кайсыл партия көбүрөөк добуш менен келет, ошолор өкмөттү бекитет. Өкмөттү бекиткен партия демек кийинки дагы шарты көбүрөөк, мүмкүнчүлүгү көбүрөөк ачылат. Şu eң эле кийинки партиялардын стабилдүүлүгү деп айтсам мен жагышпас элем. Анткени себеби бул партиянын лидерлери мен анча-мынча мен билип да калдым, таанып да калдым. Бул саясий аренага чыгып жүргөндөрдө, жогорку кеңештерге чыгып жүргөндөрдө элдин атына чыгып, ушу элдин талабын талашкан партиядан бири деп айтсам мен жаңылбайт элем. Мына бүгүн Сокулук районуна караштуу Асыл Баш айылында ушу Кыргызстан саясий партиясынын эл үчүн деген программасы менен элди тааныштырып, өзүбүздүн партиянын программасын, платформасын бардыгы менен тааныштырып өттүк. Элдин мисалы маанайы шайлоо боюнча бардыгы жакшы. Биздин программа ушу айыл тургундарына өзгөчө жана жөлөк пулдар боюнча, социалдык төлөмдөр боюнча бардыгына ушунчалык ыраазы болуп жатышат. Ушу тарапкерлерибизди биз коштобосок башка кимди коштойбуз? Анткени биз адамбыз да. Бирибизди бирибиз жамандап, бирибизди бирибиз тигиндей мындай сөз сүйлөй беребиз. Бирок душа менен кылыш керек, душа менен. Анткени душа деген душа да баг орусча. А бирок кээ бирөөңөр туура түшүнгүлө. Мен чисти өзүмдүн оюмду айтып атам. Эч кимге кошулбай, бөлүнбөй, жарылбай эле. Урматтуу туугандар, биз үчүн, мен үчүн күтүүсүз белек болду. Бирок мен кыргыздын жигити катары атка дагы өзгөчө маани беребиз. Мен бүгүнкү күнгө чейин ат үстүндө улактаткан жигиттерденмин. Ушу Көкбөрү федерацияны 6 жыл, 7 жыл башкардым. Өзүмдүн Сары Өзөн деген команданы дагы биз түктөгөнбүз. Кыргызстандын эң күчтүү командаларынын бири. 100% ушуну колдоп берелик, Асыл Баштыктар. Жолубуз шыдыр болсун, жолдоштору кыдыр болсун. Ошол саясий Кыргызстан партиясы алга чыгып кетсин. Аллаху акбар. Амин.